Болуп мешоктор менен келет, жеңил. Мына биз азыр чатырда жүрөбүз, экинчи этаждын үстүндө. Ана муну булар. Мындай кылып мына эки этаж үйдүн үстүндө жүрөбүз. Мындай кылып алып чыгып атышат. Мына бул жака алып чыгып, мындай кылып төгүп атышат. Бул илгери керамзит төгүшчү эле, азыр деле керамзит төгүшөт. Мына бул ушу термогран мына. Бул мынанын үстүнөн азыр чатыр жабылат да. Ошо чатырдын астындагы ысыкты үйгө өткөрбөйт. Кышында жылуулукту сактайт. Муну курулуш жагындагылар бүт билет. Мына ушул заманбап курулуш материалы. Мындай кылып төшөп жатышат. Азыр муну канча сантиметр? Ассаламу алейкум, менин атым Мирзоев Каныбек. Мен өзү 5 жылдан бери стяжка менен эмгектенем. Стяжка куям только. Россияда 15 областта куюп келдик стяжканы. Ондайларды эч Кыргызстанда, Бишкекте чыга элек го деп ойлогонбуз. Көрсө жаңы чыгыптыр. Бул мисалы могу чоң фракциясы бул астына төшөлөт керамзит сыяктуу болуп. Биринчиден жылуу да болот, экинчиден веси да жеңил болот крышагачы. Анын үстүнө сетка тыштайт дагы, анын үстүнө молочка коюп туруп, калаза стяжка коет, калаза жаап тыштай берет да, жанагындай кара гидроизоляциялар мененчи. Анан ошого биякта жаңы чыгыптыр, көргүлө. Биз ушундай артыкчылыктары биринчиден жылуу болот экен. Экинчиден анын веси жеңил болот экен да, башка стяжка, полсуга стяжкага карагандачы. Анан сууду дагы өзүнө сиңирбейт экен, сууду. Вообще суудан коркпойт. Суудан коркпойт, суу сиңирбейт экен өзүнө. Азыр бул башкача үй болот окшойт. Бияка могу жерге эшик коюлат экен. Муну экинчи кабат. Эшиги болот экен. Муну бизге уклон кылып жазап бер деп атат. Бул бетинен тияка суу түшүш керек экен, суу аккандачы. Анан бул бетинен биягынан бул сторонага суу түшүш керек экен. Ошого уклон жазап атабыз. Буга эртең сетка коебуз да, үстүнө молочка куюп туруп, стяжкадан куюп берип коебуз. Ошондо уклон менен. Чатыр боз үйгө окшоп жабылат экен. Боз үй болот, бияка. Боз үй болот. Үстү ачык болот мындай. Үстү жабылбайт вообще. Бияка боз үй коюлат, бияка эшик коюлат. Мындай ушака чыгып. Боз үй болот бияка. Ошол көрүп атабыз эми муну. Жакшы экен бул, жеңил болот экен биринчиден. Адамдарга, мындай иштеген адамдарга дагы оор эмес экен. Көтөрүп, ташып, төккөн. Бир кубу өзү 200-250 эле килограмм болот. Керамзит 600 килограмм болот да. Стяжка ал өзү 2 тонна болуп кетет. Бир кубу 2 тонна болот. Суу, цемент аралашып 2 тоннадан ашып кетет стяжка. Мунун веси өзү 250 килограмм экен. Бир неменики, кубтукучу. Бул жакшы да, мисалы этаж домдорго, крышаларга вообще немеси жакшы. Зыян келтирбейт вообще ылдыйкы этаждаргачы. Ошо сууда сиңирбейт экен да бул. Ушу жаңы чыгыптыр, ошону жазап берип атабыз уклон кылып.